Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байтөгөн алгатталчылары, туугандар. Бүгүн биз Ош областы Өзгөн району Мырзарык айландабыз. Мырзарык айланда мына ушул Юто 904 трактор сатууга коюлат, туугандар. Мына ушул трактор боюнча катар маалыматын беребиз. Андан кийин Манкрант класс деген пресс-подорду билесиздер, ал дагы сатылат экен. Буюрса четинен маалыматын беребиз. Тракторду көрүңүздөр, ээс берген маалыматтын катарынан айтабыз, туугандар. Бул трактордун чыгарылган жылы 2014-жылы чыгарылган. Абалын өзүңүздөр көрүп турасыздар, заводдогудай эле жаңы боюнча турат. Жакшы айдалып тур. Мотор, коробка, дөңгөлөктөрү бардыгы өтө жакшы абалда, зыңк дейт буюрса мына. Өзүңөр да көрүңүздөр, мына дөңгөлөктөрүн көрүңүздөр. Дөңгөлөктөрү дагы жаңы боюнча эле экен, мына. Өзүңөр да көрүп турасыздар. Арткы дөңгөлөктөрү дагы негизинен жаңы эле коюлган дейт, мына. Дөңгөлөктөрүн көрүп турасыздар. Трактордун абалы негизинен жакшы. Терезелеринде эч кандай трешина же сынык жери жок. Абалы дагы өтө сонун экен, туугандар. Мына ушундай жакшы трактор изеп аткандар көрсөңүздөр болот. Мына артындагы өзүңүздөр ревестермелерин көрүп аласыздар. Трактор мингендер өздөрү түшүнөт. Анан документи дагы негизинен так экен. Алган адам өткөрүп берет дейт. Документинде маселе жок дейт. Турбина бар, пилос. Анан дизель тандабайт дейт, туугандар. Көбүнчө сен баа дизель тандап эме болуп калат го. Бул дизель тандабайт дейт. Мотору дагы зың, коробка бардыгы жакшы абалда дейт. Эшиктери дагы ачылып жабылышы, мына жерде бүт мына цилиндрлер бардыгы мына иштештери дагы жакшы экен. Мына ичинде көрсөтөлү. Анан вентилятору бар, кышындасы печкасы бар экен. Печка иштейт дейт. Машина жеңил машинадай эле ичин ысык кылып алып жүрөт дейт. Бак күзгү айдоодо, жазда айдап атканда суукта кеңири печканы жылытып алып да айдаса болот дейт. Анан эки жагына мына ушундай колонканы коюп, микрофонду коюп, негизи жасап коюптур. Анан бул жака эми сиденияга отурганга дагы бардыгында удобный кылып жасап коюптур. Тракторду эми көрүп атасыздар, туугандар. На ходу алып эле сразу айдасаңыздар болот дейт. Трактор буюрса кызматта сразу азыр алып эле бир жүргүзүп айдап кетсеңиздер болот. Негизи мотор, коробка бардыгы жакшы экен. Ээсине айтымда. Анан пресс-подворду дагы көрсөтөбүз. Пресс-подворду дагы көрүңүздөр. Пресс-подвордун чоң экен, туугандар. Мына Маркант 65 экен. Өздөрү да көрүп пресс-подвор дагы состояниясы өтө жакшы экен. Бул деле жакында келген дейт. Привозной келип алып келгеним дейт. Ушул жакшы боюнча экен. Мына дөңгөлөктөрүн да караңыздар. Дөңгөлөктөр да чоң. Булардын эмеси дагы өзгөчө болот экен. Бул дагы ишке даяр, на ходу алып эле сразу пресс кылсаңыздар, иштеши дагы өтө жакшы дейт. Көрөсүздөр. Анан бул трактордун баасын эле турамыз, туугандар. Мына ушул Юто трактор обычный 4 соколу кошу менен обычный да баасы 1 400 000 кеми болот, сүйлөшөбүз дейт. Келип жерден көрсөңүздөр болот. Андан кийин мына ушул пресс-подвор, мына чоң пресс-подворду көрсөңүздөр болот. Бул пресс-подворго коюлган баа 750 000 сом сүйлөшөбүз дейт. Каласа чогуу, каласа бөлөк деле сатыла берет дейт. Пресс-подвордун өзүндө эле алам дегендер болуп калса, көрсөңүздөр болот дейт. Бул ушул привозный келген экен. Анан буга кошумча да өзүнчө мына эки беттүү деп коебу, баягы кошу, сокосу өзүнчө дагы сатылат экен. Мына фрезасы дагы сатылат дейт. Эми карап, эмнеси керек болсо алып кетсеңиздер болот экен мына. Мына ушул трактор сатууга коюлуп атат, туугандар. Баалар боюнча өздөрү уктуңуздар, келип жеринен көрүп, кайсы бири трактор болсо тракторду, пресс-подвор болсо пресс-подворду, фрезасы же мына кошу керек болбосо кеңири байланышып, келип жеринен көрүп, сүйлөшүп алып кетсеңиздер болот. Каналга каттал лайктан басып коюңуздар, туугандар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.